Бир туугандар, силер Аким Кейжи YouTube каналындасыңар. Силер менен мен баягы эле Гүлжигитмен. Алайдагы 1995 жылкы Бактиярга салам айтуу менен бүгүнкү ролигибизди баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дароо эле линияга чыгалы. Бүгүн өтө кеч чыгып атам. Саатыбыз уже 16:02 болуп кетти. 2022 жыл 4-күн 16 июнь. Кече 15 июньдагы сменамда тарткан болчумун. Ошол туугандар кечеки сменаны бүт монтаж кылып бүтүрүп, жүктөп коюп, анан жатканча түнкү саат 3 болуп кетти. Ошону менен таңды атырдык, чай, пай, душ-буш, майда чүйдөлөр менен тамакты плотно бердик дагы. Жумушту баштайлы деп, жумушту баштап отурабыз. Биринчи заказды алдым. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Заказга почти келип калдык. Видеону түрдүрбөй баштан аягына чейин көрүп койгула, урматтуу туугандар, достор, агайыны, эже карындаш, бир туугандар, таксист кесиптештер. Видеого лайктардан басып, каналга каттала элек болсоңуз катталып кетиңиз, урматтуу бир тууган, агайыны, эже карындаштар. YouTube каналыбызды тез аранын ичинде бир алдыга жылдыралы, өнүктүрүп алайын. Жардам берип койгула. Мындай болуп турат, мынакей фотоконтроль машины, фотоконтроль брендинг дейт. Фотоконтроль машинага киребиз. Анан кейін фотоконтрольда кырыгын баштайбыз. Мынакей секунду өскөй деп атат. Все. Машинанын рамкасы мындай болуп даяр көрүнүп турат. Көрүңөр, ушунун ичине машинаны батырып светке тарта беребиз. Мынакей азыр көстөм. Все. Далее. Анан далее отправить. Болды. Фотоконтроль СТС, не СТС, булар бүт өткөн данные отправились. Көрүңөр мынакей. Көп өтпөй эле 1 минуттун ичине жетпей эле жыйынтык келет. Фотоконтроль успешно пройден депчи. И болду. Линияга чыгасыңар, иштеп кете бересиңер. 3-чү заказга келдим. Магазинге кирип бир суу алып алайын дедим эле. Напиток. Анан карасам, вкус вилге кирип алып турмун. Ал жерде напиток газированный эч нерсе жок мага. Кефир алып алдым. Кефир. Музда холодный. Это сон, кайф. Туугандар, карагылачы, кандай кооз, кандай жакшы жерден өтүп баратам. Тилекке каршы заказ менен болчумун да. Көптөн бери ниеттен жүрөм ушул мечитке бир келип туруп. Кандай кирип кеткеничи. Аке, достор, ушундай. Туугандар, силерге сертифицированный таксопарк Gold таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,6%. Акчаңарды 24/7 моментально круглосуточно чечип алсаңар болот. Подключениясы Яндекске жана City Mobile'га айырмасы жок. Эконом болобу, доставка, грузовойбу, бизнеспи, там пеший курьерби, доставка бүт улап беришет туугандар. Дароо шашылып ушул экранда көрсөтүлгөн номерлерге WhatsApp'тан документиңерди жөнөтүп, байланышка чыгып, анан кийин Gold таксопаркына ийгиликтүү кошулуп, аман эсен иштеп жүрө бергиле. Россия жергесиндеги таксист кесиптештер, пеший курьерлер, доставщиктер бардыңарга ассаламу алейкум. Короче, могу районда мага жакты. Это сон район кеңген, тетиги жерде көл бар экен. Элдер чоңулуп жүрүшөт. 7-чи заказ бүттү. 10 заказ бүттү туугандар. Азыр бир нерсени көрсөтөйүн да, бир жийиркенген адамдар болсо көрбөй эле койгула.
мына ушинтип кусуп да салышат энеңдир айындар. Анан мас энеңдир айындар. Же бир тыйын акчалары жок, химчисткага же салонду жууганга акча бергиле десем, эч нерсеси жок. Энеңдир айын бутуна туруп албаган энеңдир айындар. Башында кирип отуруп атканда карап аптырмын. Бирөөсү трезвый эле болчу, жакшына эле отурган болчучу. Үйүнө жетейин дегенде. Час пикник кылып, шашлык кылып өзүнчө энеңдир айындар. Яндекске да жиберип койдум азырмаке. Аке. Сүрөттөрүнөн бери азыр эми энеңдир айын булда 12 саатка промокод бериш керек. Машинаны барып чууш керек эми. Все, короче, машинаны жуудум. Айла жок, туугандар. Ушундай убакыттарда келип алып, ушундай самообслуживающий мойкага кирип, өзүң жуасың машинаңды. Ошондой жиркенбеш керек, кыскасы. Анан тем более, кече күн 780 рубль штраф төлөдүм беле. Ошол штрафтын да сүрөтү чыгып калыптыр, мынакей. Кстати, мен телефонду ал жерде сүйлөшкөн жерим жок экен, же чукулап бараткан жерим жок экен. Мен жөн эле мындай кылып бараткан экенмин. Так, ойлонуп бараткан экенмин. Колума карап алып, мынтип ойлонуп бараткан экенмин да. Так, эч кандай бир сүйлөшүү деген нерсе жок экен. Вот так вот. Так, саатыбыз ровно 12:30 болуптур. 16 заказ кылып турмун. 4262 рубль иштептирмин. Азыр бир жака баратам. Өзүмдүн иштерим боюнча бир адамды бир жерге жеткирип коюшум керек. Андан кийин дагы ишти улантамбы, улантпаймбы белгисиз. Балким домой жандырып үйгө кетем, заказ берсе берет, бербесе жок. Анан кийин силерге да эсептеп берем. Что-то слабо. Но ничего, Кудайга шүгүр. Ушунун да берекесин берсе, зор болот. Зор. Ну чё, родные, карагыла саат 2-ден 15 өтүп калды. Мен өзүм иштерим менен жүрүп бир аз көбүрөөк жүрүп калдым. Азыр үйгө келдим. Үйгө келатканда жөн эле бир заказ кылып келдим. 347 рубльга ошондо. Бул күндөн баштаган болчук. Мынакей. Канча дейт? 4621 рубль. Анан кийин 4621 рубльга 347 рубльди кошкондо 4609 рубль болот экен. Могу бензин, обед, майда чүйдөлөрдү кемиткенде 1316 рубль таза иштептирмин. 12:30 өзүмдүн иштерим менен жөнөгөн болчумун. 12ден бир 47-48 өткөндө ошол жерге келдим. Туда-сюда ары-бери болуп аты 2:30 болуп кетти. 2:30дан уже үйгө келгенче ошондой болуп калды. Бир заказ ала келдим. Азыр уже отуруп майда чүйдөлөрдү эсептеп чача-мача кылганча 2:16 өтүп кетти. Анакей. Бүттү достор, бүгүнкү сменада эми слабый десек жаңылышпайм, бирок Кудайга шүгүр ушунусуна дагы да. Ролик аягына келип жетти. Ушул жерге чейин көргөн болсоңор, адаттагыдай эле жалпы бардыңарга чоң рахмат. Видеого лайктардан басып, каналга каттала элек болсоңор катталып, анан туугандар болушунча актив көрсөтүп, комментарий жаза кеткиле. Ошол, мен силер менен кийинки роликтерден көрүшкөнчө коштошом. Ардыңарга ассаламу алейкум.